Assalamu alaikum. Жүзім сүйүүчүлөр, багбандар. Мынакей жүзімді өзі жылуулап, жерге жаткырып, жылуулап жаап атабыз. Ошондон кичине болсо да бир кыскараак тартып коюуну чечтик. Обрезка кылгандай мынакей мындай кылып жаткырып анан кийин мындай эмелери бар. Elektrottordu eski jarabagandарын анан сайып туруп минтип жерге кырчытып карматабыз мынакей. Ушундай кылып бардыгын башынан баштап туруп жаткырып чыгабыз дагы. Анан кийин обычный эле мына мүшөк ушуну эле экиге бөлүп коебуз. Мына ортосунан экиге бөлүп эки жакка кылсак узунураак да болот. Анан бул материалдан бул жүзүм дышайт этет. Себеби дегенде мунун тешиктери бар. Эмелеринде кичинеден болсо тешиктери бар. Дем алып жатат, кышы менен дем алат. Муну жапканыбыздын себеби бул жазында таппай калып, туура эмес күрөк менен сындырып алып, тебелеп албайлы деп жабабыз биринчиден. Экинчиден тазараак турат. Эрте жаста ачканда дагы мунун чекесин таап туруп эле минтип эле тартып эле топурактары көбүп ачып алганга оңой болот. Мына жаткырып туруп ушундай кылып эле анан үстүнөн мынакей мындай кылып топурак менен көмүп коебуз. Топуракты мына жанынан эле алабыз. Мына бул жерден алып туруп эле мунун үстүнө эле көмүп кое беребиз мынакей. Көрдүңөрбү? Мына бияк продолжениясы. Бул жерден алып бияка көмүп коебуз. Былтырда тарткан элек видеону, аны да көрүп алсаңар болот. Бул жер болсо ушундай болуп, кичинекей арыкча болуп, кышы менен жата берет, кар жаайт, анча-мынча суу топтолот, андан ал ар жакка сиңип, бир чети эрте жазда дагы сугарбайсыңар, ушунун эле суусун ичет. Мурунку видеодо да айтканбыз, анан эрте жазда бул жерге биз удобренияларды, жер семизгичтердин баарын тең сээп туруп, анан аркын эле жана мүшөктү эле бери көтөрүп койсок, топурактын баары бул жакка түшүп, бул жак түстөлүп калат, тигилде ачылып калат. Экөө. Ошон үчүн ошо жанында эле топуракты бир күрөк алып эле мунун үстүнө чыштайбыз. Мынакей. Көрсөңөр болот. Мынакей. Мына. Ары жактан бери жаткырып келдик, мүшөктөрдү жабабыз, кесип туруп экиге бөлүп, анан мындай кылып көмүп коебуз. Мына ушинтип жылууласаңар, Кудайым буйрса, эмки жылкы урожайыңарга үшүк албай, жакшы урожай алганыңарга бул жакшы. Ошол негизи тиккенде эле жаткырып, кыйшыйтып тигип, муну ошо кичинекейинен баштап көндүрөбүз. Бул жерде жатат. Мынакей. Мындан бияка кыйшылып, анан бияка мына жаткырылды. Аркыныкы бери жаткырылат, мунуку бияка жаткырылат. Бул жөнүндө да видео бар. Мынакей. Ушинтип туруп анан жылуулап жаап коебуз. Мынакей. Көрдүңүздөр да. Эртең уже күндүзү -6, -7, түнкүсүн -15ке чейин деп атат. Анан ошон үчүн бүгүн жаап атабыз. Ошол погоданы карап, эртең катуу суук болот деген күнү жаап койсоңор жакшы болот. Мынакей, аркы бетте да уже жабылган тигилер. Мынакей. Ана буякта да, буякта дагы